ошентип анан иштеп жүрүп мен бул районду вообще мындай унутпайм да менчи. Даже кандай болуп кетсем да бул районду келип кыдырып, потому что мен эң биринчи күндөрүм ушул жакта өткөндө сиз элестетип атасызбы? Мен элестетип атам да. Бир тууган жок, эчтеке жок, тозуп алган адам жок. Тил билбесең. Тил билбесең. Кышында куртка кийип алгам гойчу. Бияка келсеңиз көрдүңүз го жана түстөн эле жайда. Ооба. Курткалардын баарын сумкага салып алгазым. Бүттү күн. Ошентип күндөр өттү. Тамак ичкен жерлерди көрсөтөм азыр мояктан. Афганский кухня. Ошактан тамак ичип, анан дальше телефондорду каяктан алабыз, кандай кылабыз, баарын көрсөтүп берейик. Ошон үчүн мына келердин алдында адам маалыматтарды көргөнбүз, информационный болчук. Кандай район, не бар. Бирок азыр эми намного жеңил да, биякта кыргыздар көп азырчы. Иштейм деген адамдар болсо, көп эле азыр жумуш сурайт, анан бизнес кылганды үйрөтпөйсүңбү дейт. Мен өзүм деле билбейм бизнес кылганды. Мына өзүм деле үйрөнүп келатам да ажыке. Мисалы, азыр мен канча мындай кылдым, мен кыйынмын дегени менен мисалы, по-любому Аллах Таала рызкы жазган экен, тагдыр жазган экен, ошол нерсе болуп атат да. Алланын жардамы болбосо мисалчы. Азыр башкалардын баардыгы деле ушин башка бизнес ачып кылып атат, бирок окшошпой атпайбы? Дүйнө жүзүндө канча андай адамдар компания ачып атканда канча, банкрот болуп калып атканда канча. Эгер биз ушул жерге иштеп, кичине иш кылып рызкы таап аткан болсок, бул Алланын жардамы менен эле да. Бул андай деле кыйынчылыктын неменин кереги жок. Главный, конечно, аракет кылыш керек. Но Аллага таянып эме кылыш керек да. Аракетти кыла бериш керек да, Кудай буйрса. Көп эле айтып берет, Алла дейсиңер, анан мындай дейсиңер, кыйналып атканда, болгон нерсеге шүгүр кылыш керек. Жок нерсеге сабыр кылыш керек да, ажыке. Мен деле азыр Дубайдын шейхиндей баласындай болуп, мисалы, ушинтип бизнесмен болбой, только немени башкарып жүрөргүм келет да. Мисалы да. Дубайдын шейхи болупчу, Дубайдын хозяйыны болуп. Эми андай нерсе мага жаспаптыр. Эми болгон нерсеге шүгүрдөш керек. Азыр адамга бир кокту алтынды берсе, экинчи кокту кимдики деп сурайт экен да. Кезинде мисалы мен 7 жыл реализатор болуп иштегем. Азыр буттарымдын сыз өткөндөрү ошодон да. Бир жерде тура берип сызда дейт. Сызда өткөн да. Соодада. Акырындап менетмен болот. Азыр эми бардык эле мындай мен түшүндүрүп бере алдым да, мисалы, мен деле Дубайдын шейхи болдум келет. Эми андай нерсе мага жаспаптыр. Болгон нерсеме шүгүрдөй берейик, алхамдулилла. Эми сен дагы ошол нерсеге шүгүрдөш керек да. Эми андай сага жаспаса эмне кыласың? Бизде кыргыздардан көп проблема көрө албастык, ич тарлык болот да. Тиги болуп кеттир, бул болуп кеттир. А сен мен мисалы азыр могу көрө албастык кылганда шейхке эмне зыян бере алам? Эч кандай зыян бере албайм. Өзүм эле зыян болуп атам. Көрө албастык кандай күнөөлөрдү устара чачтыргандай кырат дегендейчи. Буга мен жете албасам эмне кылмак элем? Эч нерсе кыла албайм да. Ошон үчүн болгон нерсеге шүгүрдөш керек да. Канча адамдар бар, коляскада отургандар бар. Канча адамдар биз жашообузга нааразы болуп налый берип, анан кийин налыгандан не польза мисалы да. Налыганда эч кимдин алдында эч ким должен эмес да, мындайча айткандачы. Бирөөгө коляска сатып бергенге, бирөөгө үй сатып бергенге должен эмес. Бирок мусулман болуп, жүрөгүндө иман болгон үчүн, кайрымдуулук болгон үчүн ал үчүн жардам бербейт. Ал Алла үчүн жардам берет да. Алладын ыраазычылыгы үчүн. Эми колунда жок болуп калса, кичине кыйын болуп калса, буга шүгүр кылып, сабыр кылыш керек да. Себеби мисалы, бул жашоодо да кээ бирлер бар, кыйналат жашоодо. Балдары коляскада отурат, анан Аллага тоң моюнду кылып намаз окуйт да. Мен айтам, бул жашоодо да кыйналганың аз келгенсип, эми акыретте андан да жаман кыйналасың да. Туурабы? Себеби Аллах Таала Куранда конкретно подчерковать этип айтканда, мен жиндер менен инсанды жараттым бир гана ибадат кылыш үчүн депчи. Бул жашоого келген максатын билбей, анан налып, тияка жалабын айтып, бияка президентке айтып, тиги айтып, буга айтып, мындай деп налый бергенде эмне пайда? Пайда жок. Пайда жок да ажке. Андан көрө ошо болгон нерсесине шүгүр кылып, сабыр кылып, Алладан сурай берсе, иншалла Кудай бир күн оңолот. Себеби бул аламды өзү контролдоп турган Аллада, мисалычы, падыша. Кыргызстанды контролдоп турган Садыр Нуркожоевич да. Ал бир минсе угат барды, туурабы? Биз дагы Алланы туура тапсак, туура жашоонун эрежесин койсок, Алла айткандай жашасак, иншалла Кудай буйрса, Аллах Таала аз болсо да берекесин берип коет да. Аз болсо да берекесин берип коет, туура жолго салып коет, туура ишти көрсөтүп коет иншалла. Азыр анда мынакей жаңы келип жүргөндө, мынакта афганский деген кухня бар. Ушул жактан тамакчым. Мына родной. Родной. Ушул жактан азыр тамак алып берейин сизге. Бияктан жакшы. Ассаламу алейкум. Кайфа халука? Алхамдулилlah. Атакул. Бияктан келип, райс заказ берейик. Так, казар аль
Afgan deydi. Afgan kухnyасы ekan, ha? Bu yoqda afganskiy kuxnya да.